Токмок шаары номер 7 орто мектеп 7 класстар үчүн физика сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы текшерүү иши. Сабагыбыздын максаттары: силер балдар кинематиканын негиздери главасы боюнча алган билимдериңерди кайталайсыңар, бышыктайсыңар. Берилген тапшырмаларды аткаруу менен алган билимдериңерди жана билгичтиктериңерди көрсөтө аласыңар. Ошондой эле сабакка жоопкерчиликтүү мамиле жасоого, өз алдынча иштөөгө калыптанасыңар. Анда эмесе бул главанын негизги болгон түшүнүктөрүн карап өтөлү. Материалдык чекит. Бул берилген шарттарда өлчөмдөрүн эске албай коюуга мүмкүн болгон нерсени материалдык чекит дейбиз. Механикалык кыймыл бул убакыттын өтүшү менен нерсенин абалынын башка нерселерге салыштырмалуу өзгөрүшү. Механикалык кыймылды мүнөздөчү чоңдуктар булар траектория, жол, которулуш, ылдамдык, ылдамдануу жана убакыт. Траекториябыз түз сызык болсо, анда ал кыймыл түз сызыктуу кыймыл болот экен. Эгерде траекториябыз ири сызык болсо, анда ири сызыктуу кыймыл болот экен. Нерсенин баштапкы абалы менен акыркы абалын бириктирүүчү кесинди бул которулуш болот экен. Ал эми нерсенин басып өтүлгөн жол болсо кыймылга келген траекториясын жол дейбиз. Ылдамдык бул убакыт бирдиги ичиндеги нерсенин басып өткөн жолун мүнөздөчү физикалык чоңдук. Демек, ылдамдыкка жараша кыймыл эки түргө бөлүнөт экен. Кыймылдын ылдамдыгы турактуу болсо бир калыптагы кыймыл, ал эми өзгөрмөлүү болсо бир калыпта эмес кыймыл болот экен. Ал эми ылдамдануу дегенибиз бул убакыт бирдиги ичиндеги ылдамдыктын өзгөрүшү. Демек, ылдамданууга карата кыймыл эки түргө бөлүнөт экен. Эгерде ылдамдануунун мааниси 0дон чоң болсо ылдамдатылган кыймыл болот экен. Ал эми ылдамдануунун мааниси 0дон кичине болсо акырындатылган кыймыл болот экен. Жана ушул чоңдуктардын баардыгы тең убакыт бирдиги ичинде өтөт. Демек, андан сырткары вектордук чоңдук, скалярдык чоңдук деп чоңдуктарды экиге бөлдүк. Траектория мисалы үчүн скалярдык чоңдук, жол скалярдык чоңдук, которулуш вектордук чоңдук, ылдамдык вектордук чоңдук, ылдамдануу дагы вектордук чоңдук. Ал эми убакыт скалярдык чоңдук болот экен. Мына ушулардын баардыгын тең биз кинематиканын негиздери деген главада карап өттүк, балдар. Эми бүгүнкү сабакта ушул билимдериңерди бышыктап, кайталап, төмөнкү тапшырмаларды аткарып мага жөнөтөсүңөр. Биринчи тапшырмабыз: бир калыпта кыймылдаган поезд 4 саатта 216 километр жолду өттү. Поезддин ылдамдыгын тапкыла дейт. Демек, мунун берилишин жазып аласыңар. Андан кийин астына кыскача берилди деп 4 саат бул убакыт болот экен. Т барабар 4 саат деп жазып аласыңар. Ал эми 216 километр бул жол болот экен. С барабар 216 километр дейсиңер. Анан астын сызып туруп, ылдамдыгын тапкыла деп аткандан кийин В суроо деп жазасыңар. Экинчи графага формуланы жазасыңар ылдамдыктын, үчүнчү графага чыгарылышын жазасыңар. Экинчи маселебиз: автомобилдин ылдамдыгы 20 секунд ичинде 5 метр секундадан 25 метр секундага өстү. Анын ылдамдануусун тапкыла дейт. Демек, берилишин дагы эле жазып аласыңар. Андан кийин астына берилди деп кыскача жазабыз. Берилди деп жазасыңар дагы. Т барабар 20 секунда. В нулевойубуз 5 метр секунда. В'быз 25 метр секунда. Демек, ылдамданууну таптап аткандан кийин астын чийип туруп А суроо дейбиз. Формулага болсо ылдамдануунун формуласын жазасыңар дагы. Андан кийинки графага чыгаруу деп туруп чыгарылышын жазасыңар. Үчүнчү тапшырмабыз: радиусу 30 сантиметр болгон велосипеддин дөңгөлөгү 0,2 секундта бир айлануу жасайт. Дөңгөлөктүн сызыктуу ылдамдыгын тапкыла дейт.
Бул биздин акыркы темабыз. Демек, радиус барабар 30 сантиметр деп жазып аласыңар. Муну метрге айландырасыңар. Андан кийин дөңгөлөгү 0,2 секундта бир айлануу жасайт дейт. Бул мезгил, чоң Т барабар 0,2 секунд деп жазып аласыңар. Андан кийин дөңгөлөктүн сызыктуу ылдамдыгын таптап аткандан кийин V суроо дейсиңер. Экинчи графага формуланы жазасыңар. Бул жерде болсо айлана боюнча кыймылга келген нерсенин ылдамдыгынын формуласын жазасыңар. Андан кийин анан чыгаруу жүргүзөсүңөр. Мына ушул 3 тапшырманы аткарып, дептериңерге жазып, сүрөткө тартып мага жөнөтөбүз. Анда эмесе үйгө тапшырмага балдар. Параграф 1ден 11ге чейин кайталоо жүргүзөсүңөр балдар. Саламатта калгыла.